Саламатсыңарбы, окуучуларым? Сабактын темасы Меден Алыбаев, Ала тоо Соңкөл ырлары. Сабактын максаты Меден Алыбаевдин өмүрү, чыгармачылыгын, Ала тоо жана Соңкөл ырларынын маанисин түшүнүшөт. Акындын Ала тоо, Соңкөл ырларын көркөм окууга калыптанышат. Акын ырларында кыргыз жеринин кооздугун кандай сүрөттөгөнүн баалоого тарбияланышат. Акындын өмүрү, чыгармачылыгы менен таанышсак, Меден Алыбаев 1917 жылы Нарындын Жумгал районуна караштуу Чаек айылында кедейдин үй бүлөсүндө туулган. Азан чакырып койгон аты Асамидин экен. 1931 жылы айылдын 7 жылдык мектебин аяктагандан кийин Фрунзенин педтехникумунда билим алып, андан соң комсомолдук кызматкерлердин окуусун бүтүргөн. 1936-38 жылдары Ленинчил жаш кезинде иштеп жүрүп, 1938 жылы советтик аскерлердин катарына чакырылган. 1940 жылга чейин кызмат өтүп, ак финдерге каршы согушка катышкан. Акындын 1934 жылдары башталган чыгармачылык турмушу көп кырдуу болгон. Ал лирикалык ырларында туулган жерге сүйүүсүн, жаратылыш көркүн берип ырдаган. 1937 жылы акындын Бактылуу жаштык деп аталган биринчи ырлар жыйнагы жарык көрөт. Акын 1959 жылы 6 декабрда күтүүсүз каза болгон. 1939 жылы СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Меден Алыбаевдин Курорттогу окуя аттуу көп актылуу комедиясы Кыргыз мамлекеттик драма театрында коюлган. Жубайы Жипариза. Ал эжебиз да колунан калемин түшүрбөй жазып келди. Медендин 4 кызы Медер аттуу уулу тукумун улап жүрөт. Жарык көргөн китептери Бактылуу жаштык, Жомокчу мерген, Ак чүч, Эки бүркүт, Ачылбаган кат, Мергенчи, Кызыл жылдыз. Таланттуу акын, сатирик, драматург жана прозаик Меден Алыбаев жарык дүйнөдө 42 гана жыл өмүр сүрдү. Өмүр шамын өйдөлөтүп кармагын, ар күнүңдү эл журтуңа арнагын, текке кетпес асыл эмгек жасасаң, ошол болот өлбөс болуп калганың. Деп акын бул ырсактарында элге эмгек кылып, элдин адамы бол деген ойду айтат. Анын ырларын баркта окуп келебиз. Азыр биз кыргыз жергесине арнаган Ала тоо, Соңкөл ырларын көркөм окуйбуз. Ала тоого. Кереметтүү сен атасың, энесиң, салыштырып сага ким жер теңесин. Көңүл толкуйт көркөмүңдү көргөндө, кандайдыр бир жүрөккө дем бересиң. Ырым менин, сенин демиң эмеспи, шыттанамын минип кыялы кемесин. Карааныңдан кагылайын ала тоо, калкып жаткан кандай сонун немесиң. Качан жүрөк кагышынан танганда, бир тартылып өтүп кетер элесиң, бир тартылып өтүп кетер элесиң. Өс ала тоо, өзүм өскөн турагым, уяң болбо, улуу жолуң улагын. Жымың-жымың жылдыз болуп жылжысын, канга дары каштай тунуп булагың. Ай аламдын мунарасы болуп кал, аз калса да асманга тийип турбагын. Ээрчий берсең бир сонунга жетесиң, улуу орустун Волга менен Уралын. Улуу орустун Волга менен Уралын. Ала тоо ырына обон чыгарылган. Азыр биз Саламат Садыкованын аткарысында угуп көрөлүк. Көргөндө кереметтүү кучагыңда жүргөндө
Азыр биз Соңкөл ырын көркөм окуйбуз. Соңкөл шарпылдап, шаңы чыгып толкуп ташкан, жээгине жайкай түшүп көгүп чачкан. Ай Соңкөл, кызыгыңды унутамбы, калдайган колхоз малы башадашкан. Тамшанткан тамашаңдан чыккым келбей, тарыхта тагы калган тулпар таштан. Жээгинде турдум, Соңкөл, болдум сынап, көйкөлүп, көлкүп жаткан сен бир сымап. Сөйлөтүң, сулуулугуң кубандырды, эзилтип жүрөгүмдү кытыгылап. Берилип, куштар болуп, жедеп сага, кээде шат, кээде мени алат санаа. Кайгысыз, ойсуз, муңсуз, кайкы учкан, кап чиркин, каз өрдөгүң болсом гана. Кош, Соңкөл, сен турасың кылым санап, мелтиреп кадимкидей көктү карап. Кош Соңкөл, жегелермин, жегелбесмин, болжошту айтыш кыйын ата канат. Мен өлүп, сен экинчи көрбөсөм да, эскирген сары кагазда ырым калат. Тынчыбай, ойго кеттим, удургудум, калкыгын үстүңдөгү булутуңдай. Элесиң эске түшсө, элжиретсе, канткенде кайрат кылам улутунбай. Бул ырды жаздым Соңкөл, калсын үчүн, караның көз алдымдан унутулбай. Мына ошентип акын өтө кыска өмүр сүргөнүнө карабай, өзгөчө бир чыныгы лирикалык чыгармаларды таштап кетти. Биринчи тапшырма. Ала тоо, Соңкөл ырларына Вендин диаграммасын түзүү. Жалпылыгы кыргыз жери деп ортосунда жазылып турат. Эми силер балдар айырмачылыктарын дептериңерге жазгыла. Экинчи тапшырма. Бүгүнкү сабак боюнча билдим таблицасын толтуруу. Билем буга чейин билген маалыматтарын жазат. Мисалы, Мидин акын, драматург, котормочу экенин билем. Ала тоо, Соңкөл ырларын билем. Билдим бүгүнкү сабакта алган маалыматтары боюнча жазат. Анын үй бүлөсү тууралуу билдим. Ала тоо, Соңкөл ырларынын автору Мидин Алыбаев экенин билдим. Ушул сыяктуу балдар калган таблицаларды силер толтургула. Үйгө тапшырма. Жогоруда эки ырдан үзүндү жаттагыла, бир ырды алып, ал ырга кара сөз формасындагы аңгеме жазгыла. Сабакка көңүл бургандарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.